Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум сүйүктүү биздин көрөрман угарман. Эфирде сиздер куттуу Рамазан 2026 берүүсүн көрүп отурасыздар. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер менен буюрса сүйүктүү коногубуз Айпери Көбөк кызы. Бүгүн сиздер менен буюрса Рамазан айы туурасында жана жандуу, жагымдуу маек кылмакчыбыз. Ассаламу алейкум, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Валейкум ассалам. Чакыруңуздарга чоң рахмат. Аллах разы болсун. Алгач жалпы угармандар менен, көрөрмандар менен ассаламу алейкум деп учураша алалы. Ыйык Рамазан айында ушинтип жүз көрүшүп отурганыма аябай кубанычтамын. Альхамдулилля, Аллага чексиз шүгүрлөр, чексиз мактоолор болсун. Баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун жана дуа тилектериңиздерди Аллахым насип кылган болсун. Амин. Айтканыңыз келсин. Рамазан айы кут болсун. Кармаган орозоңузду Аллах Таалам кабыл кылсын. Айпережеке, алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса биз мына ушул куттуу Рамазан айында турабыз. Өзгөчө ай, өзгөчө күн десек болот. Рамазан айын кандай өткөрүп жатасыз? Алгач эле ушу орозодо кыйналган жоксузбу, Айпережеке? Ушу Рамазан боюнча кичине кыскача токтолуп кетсеңиз. Рамазан айын баарыбыз аябай күттүк го деп ойлойм. Мен ушунчалык чыдамсыздык менен күттүм, себеби сагындым. Анан орозонун астынан умрага барып келдик. Алланын каалоосу менен, альхамдулилля. Анан орозону ушунчалык күттүм, себеби Рамазан ай башкача бир берекелүү ай да. Бир Алланын берекеси ушундай жааган ай. Анан сон өтүп атат, сон башталды. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Эч кандай кыйналуу болгон жок. Анан мен эмне үчүн орозону ушундай сүйүнүп кармайм? Себеби мурун ооруга байланыштуу кармай албайт болчумун. Ашказанымда эме жара бар болчу. Анан былтырдан бери ошо мурун фидиясын берип эле келип, анан былтырдан бери кармап Алланын насиби менен Кудайга шүгүр, оорум жакшы болуп, анан биринчи жолу орозо кармагам былтыр. Анан ушунчалык сүйүнүп, анан орозо бүткөндөн кийин дагы нафил орозолорду кармап, анан быйыл аябай күттүм. Анан ушунчалык башкача бир сезимдер да. Анан кийин ошол альхамдулилля чексиз шүгүрлөр болсун. Аллахым катасы кемчиликсиз кабыл кылган болсун. Иншалла, Аллах Таалам эң башкысы ден соолугуңузду бекем кылсын. Кандай сонун ушундай бир күтүп, сагынып кармаган орозону. Өзгөчө бир таасири, өзгөчө бир мунун да өзгөчө бир кандай десек, абалы башкача го. Анан ошого да. Анан бир башкача күч берет да, ушул учурдачы орозону кармап аткан учуруңда башкача күчкө ээ болосуң. Анан баарын билесиң да, жана ниетиң Алланын ыраазычылыгы үчүн. Я Алла, сен үчүн мен ушундай күн чыккандан батканга чейин ушу орозого ниет кылдым депчи. Анан башкача күч кубат, эч кандай кыйналуу же бир эме бир аз баягы суусасаң деле, эме кылсаң деле жана ниетиңе таянасың да кайра, я Алла, сен үчүн баары депчи. Себеби ушунда бир күнөөлөрүм кечирилсе экен, ушул аркылуу сооптор жазылса экен мага депчи. Ансарындай баягы мусулмандык парзымды аткарсам депчи. Баягы катасыз, кемчиликсиз аткарсам экен депчи. Ошол бул керемет. Машалла, жакшы сонун. Айпержанын чоң балам дагы кармап баштады буюрса дедиңиз эле. Кантип кызыктырдыңыз? Балаңыз кантип орозо кармап калды? Кызыктуу болуп атат да, ушул боюнча да кыскача айтып өтсөңүз. Биз мечиттин жанында да, мечиттин жанында жашайбыз. Анан тарай намазга барышат, шам баягы ооз ачырга баары тапырап чыгып кетишет. Адамдар аябай көп болот. Анан ага чейин баягы былтырлар ошо тарай үйгө чогуу барышып, анан мечиттерди ооз ачтырышат го. Балдарым ошо 2 балам тең ошого кетип калышат. Биз мечитте ооз ачып. Мен издеп таппай жүрөптүрмүн, эшиктин астына ойноп атат деп. Көрсө мечитке барып, ооз ачарга, ифтарга барышып, анан тарай үйгө калып кетишиптир. Машалла. Анан быйыл болсо баягы тааныш эме достору ошо кармаганбы, анан анын үстүнө үйгө баарыбыз кармадык да, бүт баарыбыз кармадык орозону. Анан ошону улам баламдын өзү да кызыгып, мен кармайынчы деп баштады. Кармасам болбойт, мени дагы сухурга ойготуп коюңуздар.
Анан ойготтук, анан биринчи күнү обедке чейин чыдап эме кылды. Неме кылсам болобу, анан мынтсем болобу деп мынтип баягы тайсалдап баштады. Анан кийин чыдады. Экинчи күнү дагы биринчи күнү кармап оозун ачкандан кийин анан мен эме акча подарок приз кылдым. Молодец, бүгүн сен орозонун биринчи күнүн кармадың балам, Алла ыраазы болсун. Сон сен күчтүүсүң сен деп туруп анан моого барып таттуу алып жабыл деп эменде акча бербейинби? Эртеси дагы оозун бекитип алыптыр. Үчүнчү күнү болсо уктап калыптырбыз эмеге. Анан эртең туруп эле менден сурады, апа сухурга тургузбадыңыз го деди, уктап калыптырмын балам. Сен орозосуңбу дейт, ооба, сен эмнеге тамак жеген жокпуз го дейт. Ниет кылып койсоң болду, оозуң бек боюнча жүрө бересиң деп туруп анан кийин жүргүлө тамакка деп балдарга тамак берейин деп чакырсам, мен орозомун дейт. Балам сен эртеме оозуң бекиткен жоксуң го десем, мен ниет кылып койдум да дейт. Деди анан машалла дедим, Алла ыраазы болсун. Ошентип алхамдулилля. Машалла. Алланын каалоосу менен. Бул негизи бул айда ушу сабырдуулуктун айы, жаңылануунун айы, анан тарбиялануунун айы деп айтабыз го. Демек бул жерден деле ошо балаңыздын эркин сиз байкапсыз да, эрктүүлүгүн, ошол эле учурда чыдамдуулугун. Анткени эми балдар деле өзүнөн деле көз каранды болот көп нерселерчи. Бирок бул жерде дагы Аллах ыраазы болсун, ушул жүрөгүнө Алла таалам салганына ушундай бир. Негизи ушул айды жалпы жонунан биз ушу жогоруда айтылгандай жаңылануунун айы, сабырдуулуктун айы деп айтып өтөбүз да. Анан кээде инсан деле ошол өзүн тарбиялабай жатканда ушул айда өзгөчө тарбияга түшүп калат дейбиз. Ошону сиздин өзүңүздүн бир көз карашыңызды айтып өтсөңүз. Негизи тарбиялануу боюнча көбү аракет кылат. Өзгөчө садака берген аракет кылышат көпчүлүгү. Ушул айда өзгөчө басым жасалат. Рамазан айында садака кылабыз деп. Анан ибадаттар, намаздар, дуалар, зикирлер, хатымдар, баардыгы ушул айда өзгөчө басым жасалат. Анан эми адамбыз да, пендебиз да. Баягы орозодо жолук салам деген ниет кылгандар болот. Орозодо намазымды баштайм, 5 маалга өтөм, орозо кармайм. Айтор орозодо өзгөчө басым жасалып ушундай жаңылануу бир эме кабыл алат экен адам баласы, ушундай экенбиз да. Анан орозого өзгөчө басым жасайбыз. Анан айтайын деген нерсе, мен дагы бул орозодо мусулман бир туугандарымдай эле жакшы ниеттерим менен, жакшы ичимде пландарым менен дегендей баштап, ошону көңүлдөгүдөй баарды каалагандай болуп өтүп атканына алхамдулилля, Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Эми менде мындай болуп атат деп жеке нерсемди ачуудан алысмын, бирок Кудайга шүгүр баарына. Шүгүр. Алла насип кылып атканына шүгүр, жана Аллах кабыл кылган болсун баарын. Туура айттыңыз. Жанагы ачык иш жасаган иштин өзүнүн сообу башка, бирок жашыруун жасаган иштин сообу экисе башка, экисе берилет эмеспи? Демек алсаңардай биз билбейбиз ким Рамазан айында кандай иштерди жасап жатканын, бирок Аллах таалам билүүчү. Демек мына ушул сооп иштерди көп аткаруучулардын катарында болуп калууну Алла таалам насип кылсын. Иншаллах. Жакшы сон Айпиричке. Анан мына ушул ушак гыйбат тил жөнүндө дагы сүйлөшсөк дедим эле сиз менен. Бул маселе дагы бир түгөнбөгөн дастан. Анткени билинбеген учурда азыр Рамазан айында турабыз. Тилди сактоо өтө чоң бир көйгөй, өтө чоң бир маселе десек деле болот. Эми ар бир айым соц тармагында турат, сөзсүз түрдө биз онлайнда турабыз. Эми ушул тил боюнча да бир аз сүйлөп кетсеңиз. Негизи орозо кармоодо бул бир эле баягы ашказанга эле орозо болбойт да. То есть ачка жүрүп элечи. Бул жерде көздүн орозосу болот, кулактын орозосу болот. Бул жерде жүрөктүн орозосу, тилдин орозосу дегенмекчи. Анан бирөөнүн көңүлүн оорутуу, же бирөөгө наразы болуу, же болбосо тыйылган нерселерге көз чаптыруу, мисалы кароо,
баягы арам нерселерге же адамдарда кемчиликти көрбөй. Ошол учурда тилге өтө чоң басым тилге жасалат. Бул жерде биз ушак кыйбат. Тозоктун 7 мондай катмарын эң төндө ушул эң оор, эң чоң күнөө кылгандар болот экен да. Бул эң чоң, эң оор күнөө, зына болобу, адам өлтүрүү, башка болобу, башка канча деген күнөө иштерден да эң оору бул ушак менен кыйбат болот экен да. Адам акысына кирүү, адамды ушактоо. Тилде этият кылышыбыз керек да. Тилде этият кылуу баарынын эле колунан келе бербейт экен да. Себеби биз пендебиз да. Биз тилибиз кетип кала берет да. Бирөөнү сүйлөөдө ушак кыйбаттында 3 түрлөрү бар да. Мисалы сен бирөөнү айтып коюшуң мүмкүн, бирөөнүн чындыгын эле айтып атпаймынбы мен, биз ачыгын эле айтып атпайбыз, биз алдаган жокпуз да, деген сыяктуу жала жапкан жокпуз да, болгондо айтып атпайбызбы деп деле баягы ушактап кое берет экенбиз, жамандап кое берет экенбиз. Же болбосо жөн эле мынтип көзүбүз менен деле жаман көрүп, мынтип артынан мынтип карап койгонубуз деле бул уже акысына кирип ушакка, кыйбатка кирип калат экен да. Анысыңардай тилибизде этият кылышыбыз керек экен, себеби эң чоң күнөө бул ушак. Анан мен бирөөгө баа бергенде, бирөөдөн сүйлөгөндө мен азыр өтө баягы өзүмдү этият кылып турам да. Себеби жана баягы күндө айттым эле, Хужурат сүрөсүнүн 11-аятында бир жамаат экинчи жамаат шылдыңдабасын дейт да. Бир коомдогу аялдар экинчи коомдогу аялдар шылдыңдабасын деп атат. Жана анын акысына кирбесин, жана аларды жаман ат менен атабасын деп атат да. Акыйкатта алар силерден мыктыраак болуп калышы мүмкүн депчи. Анысыңардай сен бирөөнү сүйлөп атканда же бирөөгө баа берип атканыңда сен билбейсиң да Аллахтын алдында экөөңдүн даражаң канчалык экенчи. Сен анын даражасы канчалык экенин Аллахтын алдында билбейсиң да. Баягы биз сыртыбыздан сүйлөп койрос, бул баланча экен, бул мындай экен, бул тиндей экен депчи. Мен мисалы жолугу жокту деле сүйлөп кое беришибиз мүмкүн. Же намаз жок экен деп сүйлөп кое беришибиз мүмкүн да. Бирок Аллахтын алдында анын даражасы канчалык экенин билбейбиз да. Мүмкүн сенден мыктыдыр да, анын даражасы сенден бийиктир. Ошон үчүн качан гана сен баягы мен лайфхак кылып алдым да өзүмөчү. Качан гана бирөө пендемин да, менде деле мисалы эми кетет деп айта албайм, бирок кетип калышы мүмкүн да. Ягы мындай экен деп деле мындай көрүнүшү, кийимин делечи. Жок. Өзүмдү дароо сындырам ошол жерде. Аллахтын алдында мүмкүн менден мыктыдыр бул депчи. Деп өзүңдү төмөндөткөндө гана сенде ошондо нафсты тарбиялоо болот деп ойлойм да. Анан ушактан тыйылуу, анан бирден бир жолу мен өзүм амал кылган нерсем ушул. Ушул аятты эстейм дагы, өзүмдү дароо сындырганга аракет кылам. Себеби ушак кыйбатка кирип калбасын, адам акысына кирип калбайын депчи. Аллах ыраазы болсун. Амин. Чындап эле Аллах таалам ушул тилди сактаганды Алла таалам насип кылсын. Амин. Анткени тилдин артынан канча адамдар ошол сиз айткандай Аллахтын каарына калып калышы ыктымал. Анан жогоруда ушул бул айда балким кимдир бирөө жолук салынганы ниет кылгандыр, бирөө намаз окуган ниет кылгандыр. Ушундай бир жакшы сөздү айттыңыз. Анан ушул жолук боюнча бир аз сурайын деп атам. Биз жолукту ниет кылабыз, бирок адамдардын сөздөрүнө көбүрөөк таасирленебиз да. Онлайндан деле же комментарийдан деле адамдардын сөздөрүнөн таасирленип олтуруп, анан же биз жолукка салынуу ниетин жок кылып салабыз, же болбосо ошол эле ниетти таптакыр башка жакка айландырып коебуз. Ушул маселе боюнча бир аз токтолуп кетсеңиз. Бир жолу бир эже чалды мага. Айперисилер жолукка киргенде, жаңы жолукка киргенде эле бактылуу болуп видеолор чыгара бересиңер го дейт. Ошо видеоңорду көрүп эле анан альхамдулилля мен бактылуумун деп жазып эле ушинтип бирдемелер чыгара бересиңер. Анан мен ошондойлорду көрүп дейт, мен да ойлодум, ушу жолукка кирсем эле бактылуу болуп кетемби дедим да. Ошо жолуктагыларды көрүп мен да жолукка кирдим деди. Бирок силер алдайт экенсиңер, мен бактылуу болгон жокмун го деди.
силер калп эле бактылуу боло берет турбайсыңар. Мен жолук салдым, кана бактылуу болгонум дейт да. Ушинтип суроо берип атат, чалды магачы. Ансарындай эң биринчи эмнеге салынабыз түшүнүш керек адам баласы. Акыл жүгүртүш керек. Анан эмнеге салынабыз? Жолук деген эмне? Эмне үчүн салынабыз? Ким үчүн салынабыз? Бул жерде сен парз, жолук парз. Милдеттүү түрдө ар бир аялдын авратын жаба турган бул чүпүрөк да. Бул жолук. Хиджаб. Анан Аллах ыраазычылыгы үчүн. Аллах айтты, жабынгыла деп. Демек жабынышым керек экен. Же айпери салыныптыр, айпери бактылуу болуп атыптыр, анан кийин сонун сүрөттөрү чыгып атат, же болбосо элдер салып атыптыр, анан мода болуп атыптыр, хит болуп атыптыр эмес. Жок, Аллах айтты, мен салындым. Ниетке жараша. Жана иннамал а'малу бинният дейт да. Амалдар ниетке жараша. Сен ниетиң жолукту салып атканда эмне болчу? Ошого жараша аласың да. Ниетиңе жараша. Сен Аллах адилеттүү зат, Аллах кадыр зат. Анан мен жолукту Аллах үчүн салдым десең, сен жолукчан баскан ар бир кадамыңа сооп жазылат. Анан жанантип мен бактылуу көрүнөйүн дедим эле, анан жөн эле бир азыр мода болуп атыптыр, анан кийин паланча салыптыр, анан түкүнчө да жолукта экен, анан ушу жолукка кирсең эле ушинтип кетет экенсиң деген ой боло турган болсо, ал көпкө барбайт. Же болбосо кээ бирлер күйөөм сал деп урушуп атат, ошон үчүн салдым. Кээ бирлер тескерисинче жабынып туруп, баягы ниетиңе жараша да. Эмне ойдо салган болсоң ошону аласың деп ойлойм. Ниетиңе жараша. Биз жолукта эмне үчүн салышыбыз керек? Аллах ыраазычылыгы үчүн. Эртең кыяматта жооп беребиз бул үчүн да. Эл сүйлөй берет. Сен кабырыңда бирөө эл сен үчүн келип жооп бербейт да. Кабырда жатканда өзүң үчүн өзүң жооп бересиң. Мен тайнем раматылык айтмакчы, эчкини өз бутунан асат, койду өз бутунан асат дейт да. Эчки үчүн койду, же кой үчүн эчкини аспайт. Ансыңардай ар бир адам өзү үчүн бир гана өзү жооп берет. Бирөө үчүн бирөө жооп бербейт да. Ошого ар бир аял убактылуу дүйнөгө кызыгууну токтотуп эле Аллахтын ыраазычылыгын издейбиз. Себеби өлүм айтпай келет. Ар бир жан өлүм дамын татуучу да. Ар бир адам, ар бир жан. Ансарындай кепилдик жок. Мынча өмүрүм бар деген кепилдик жок. Анан мен карыганда салам, же эртең салам, же бүрсүгүн салам, анан дагы бирдеке деп жүрөр. Убакыты келгенде салам да, убактысы келгенде оронум да, же болбосо намаз окуйм да деген сөздөр. Убакыт келбей эле наоборот убакыт кетип атат да, өтүп кетип атат убакыт. Биз убакытты жоготуп атабыз. Биякта канча убакыт калды белгисиз да. Ошон үчүн мен эже сиңдилерибизге каалайт элем, ыймандары бекем болуп, жолукта же ар бир кылып аткан Аллах үчүн кылынып аткан нерсенде ниетти улам жаңылап туруу керек. Эмне үчүн салдың, эмне үчүн намаз окуйсуң, эмне үчүн жабынып кийинип жүрөсүң, эмне үчүн, ким үчүн, мисалы. Ансарындай ниеттерибизди оңдойлу, ниеттерибизди түздөйлү. Жана жолук сиз үчүн баягы жолукка ниет кылган соң хиджабка жана азыркы учурда дагы бир нерсени айткым келип кетти. Хиджабчамын деп туруп ар кандай кийинип жүргөндөр, кулагы ачылып, мойну ачылып жүргөндөр болгону эме да, жана орусча айтмакчы жалко да. Себеби хиджабка ниет кылган соң сообун алсаң жакшы да. Жолук салдыңбы, сообун алсаң жакшы да. Анан жартылай мен жолуктамын деп жүрүп эле жөн эле эл көрсүнгө жүрүп анан сооптон калгандан көрө ниет кылдым, сооп алам деп ниет кылдым, хиджабка деп аягына чейин алды ошол нерсеничи.
жартылай анан эл көрсүнгө мен жолуктам, мен хижаптам деп туруп анан биягы сөкөн тагып анан мойнун ачып коюп эме албай айтайын деген мен бирөөгө акылдуу болгум келген жок. Мен күйүп атам да. Жолукту салып атпайсыңбы байырчы? Эми аягына чейин салып сообуңду ал да. Кимди алдайсың да? Жөн эле жоготуп атпайсыңбы? Соопторду жоготуп атасың да, мага жалко болуп атат ошол немелерчи. Же болбосо башка жолукту кийип бул жакта фигураны көрсөтүп жүрүп хиджабка ниет кылдыңбы, жолукка ниет кылдыңбы? Аягына чейин тур да сообуңду ал да Аллахтанчы. Кыяматта сообуң ала тургандай бол да. Убактылуу жөнөлөт жана антип жүрбөйчү. Болгону мен күйгөндөн айтып атам го. Алла насип кылсын, баягы жүрөктөрдүн ээси Аллах. Жүрөктөрдү ачкан да Аллах. Анан албетте биз жөн гана пендебиз. Биз мүмкүн Аллах каалаган болсо биз себепкер болушубуз мүмкүн. Кээ бирөөлөргө кандайдыр бир таасир калтырганга. Бирок үлгү эмеспиз албетте. Биз катардагы эле мусулманбыз. Машалла. Аллах разы болсун. Чындап эле жүрөктүн түпкүрүнөн жете турган бир жакшы бир сөз болду да. Анткени жолук бул ар бир айым үчүн парз экенин билип туруп, анан кээде амал кылыш кыйын болуп калат. Анан мен да ушу соц тармактан ушу бир айымдын сүйлөгөн сөзүн угуп калдым да. Биз жолукту ниет кылабыз, бирок кабыл алыш кыйын дейт. Бирок кээ бир учурда ошол кабырда биринчи хиджабыбыз ошо кабырга жатканда болуп калбасын депчи. Анда дагы башыбызга жолукту оройт экен деп ошентип айтып калышты эле да. Ошондуктан сиз айткандай сооп амалдарды ушул жашоодо ушул кармап калууну, өзүбүздүн фарз амалыбызды жасап калууну Алла Таала насип кылсын. Аллах разы болсун сизден. Амин. Чоң рахмат. Анан Айпирежике, сиздер дагы ушул садака, кайрымдуулук иштерин канча жылдан бери, көптөн бери жасап келатасыздар. Эми Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн, анан өзүңүздүн жашооңузда ушул негизи эле садакада, кайрымдуулук иштеринде мындай береке бар дейт го. Ошол абалдар сиздин жашооңузда болду эле, көп эле. Ошол нерсени көрдүңүзбү? Негизи эле ушул береке, ырыскы боюнча да бир аз токтолуп кетсеңиз жакшы болот эле. Аллах Таала мага ушундай сыпат берген экен. Мен садака кылганда, бергенде, же болбосо адамга жакшылык кылганда мен бактылуу болом. Мен ошондо кадимкидей бактылуу болом. Күнүгө сөзсүз түрдө бирөөнүн көңүлүн алганга аракет кылам. Сөз аракет кылам да, Аллах насип кылсын, кабыл кылган болсун. Анан садака бербей баштаганда, же болбосо бир жакшылык кылбай баштаганда өзүмдү жаман сезип баштайм. Кадимкидей жашоом караңгы болуп, өзүмдөй маанайым түшүп, бир кызыктай болуп баштайм да. Бул мен эмнени айткым келет? Садака берүү менен же жакшылык кылуу менен мен бактылуулук сезем да. Башкалар үчүн жооп бере албайм, өзүм үчүн жооп берейин. Анан садака берүүдө кандай ырыскка байлана турган нерсе. Аллахтын сөзү бар, мисалы Алла жолунда садака берсең, сен 10 эсе, это бул минимум да, 10 эселеп сөзсүз түрдө кайтат дейт. Сен кимге канча садака берсең, сөзсүз түрдө кайтат. Анан дагы жана рызкың азайып баратканда садака бер дейт го. Мен ошол нерсеге да амал кылам мен. Ошол нерсеге амал кылам. Негизи эле садака берүү бул ар кайсы бале кырсыктардан сактайт. Садака Алла жолунда, вот ниетиңе жараша. Ушул жерде да ниетибизди туура кылышыбыз керек. Эл көрсүнгө же Аллах үчүнбү? Бизде жана мо баланча акча берип турам, мо баланча жерге жардам берип туруп, баланча үйдү салып туруп деген сыяктуу мисалы садака жария деп коет, садаканын түрү бар да. Болгону ошо ниетти оңдош керек экен, садака рия болуп калбашы керек да. Эл көрсүн болуп кала турган болсо, жана канча эмгегин, мээнетин баары бир тыйын болот да, сооп жазылбайчы. Андай күйүп жөн банкротсуң да. Ошого болушунча купуя болсо, же болушунча жашыруун болсо, же жарыя кыла турган болсоң деле ниетиңе жараша, ниетиңди түздөп, ниетти жаңылап турушубуз керек. Себеби ошо соопторубуз кыяматта кереги тийсин деген ойго. Сооптон куруп калбайчы, банкрот болбойчу. Себеби Аллах Таала алдына келген
өмүр бою илим алгандар же өмүр бою садака бергендер же өмүр бою ушундай байлыгын чачып келгендер, өмүр бою Куран окугандарды да Аллах таалам ниетин карап туруп тозокко кетирип жүрген да болушу мүмкүн да, толук ыктымал. Себеби ниетинде сен эл мени сүйлөсүн, эл мага суктансын, элден бийик болоюн деген ниетте кылган болсоң, ар бир ишти Куран окуйсуңбу, же эл көзүнчө бир ыймандуу көрүнгүң келеби, же болбосо эл көзүнчө садака кылып элге баягы сөзгө калгың келеби, айтор сен ниетиңе жараша болот экен ар бир нерсе. Ошого ниетти улам түздөп, ниетти улам жакшы кылып турганга, ниетте Аллах ыраазычылыгы дегенди койгонго үйрөнүшүбүз керек. Иншалла. Жакшы. Демек бул жерден дагы бир жолу түшүнсөк болот. Демек бул баардык ниеттер, амалдар ниетке жараша. Сөз ниеттер. Жакшы. Ниетке жараша. Анан аял кишинин ушул орозосун көбүнчө кайсыл жерде өткөргөн өзгөчө жакшы? Сиз үйдө деп албетте сунуштап келебиз да, бирок иш чаралар дагы азыркы учурда мурдакы жылга караганда бир аз басаңдап калгандай, бирок ушул боюнча иш чаралар көп болчу бизде. Негизи иш чаралар бир жылдары, кайбир жылдары бир 4-5 жыл мурда өтө күнүгө мен орозо ичи жана жумушка баргандай эле барып калгам да, чакырууларгачы. Ар ким ар кайсы жамааттар ар кайсы жакта баягы оза чара чакырып, анан иш чараларды уюштуруп эле, аялдар талпактап эле тияка болуп, бияка болуп эле күнүгө эле монтип эле дарып калдык да. Жакшы, иш чаралардын максаты жакшы. Бирок бир аз адепке жатпай калгансыгандай болгондо ошондочу. Себеби баягы аялдардын көпчүлүгү шамдан кийин кечинде биякта жүрүп деген нерсе бир аз, билбейм, менин оюм бул, субъективдүү оюм албетте. Анан ошого үйдө албетте үй бүлөң менен өткөргөн жакшы, эгерде ошондой мүмкүнчүлүк болсо. Болбосо да өзүңөр билесиңер го. Сарындай. Абалга жараша десеңиз. Абалга жараша, бирок кандай болгон чакта да, эмне болгон чакта да азыр ушундай заман болуп калды, баарыбыз кафеде чай ичебиз, баарыбыз кафеде ооз ачтырабыз, Бул дагы замандын өзгөрүүсүнө, замандын талабына жараша деп коелу. Себеби баарыбыз эле баягы жумушта болот көбү, анан кечинде келип тамак жасаганга жетишпеши мүмкүн, дасturхан жасаганга жетишпеши мүмкүн. Ошон үчүн бул дагы бир замандын талабы. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде өтө эле бир монтип урчунду кароо эмес. Мисалы, мен өзүм деле ооз ачарга, бирөөлөрдү ооз ачтырганга чакырып атам. Мен жанагындай чоң иш чара кылбасам деле, жөн эле ооз ачарга эле, оозун ачтырып коеюн деп элечи. Ансыңардай үйдө деле көбүнчө убактым үйдө өтүп атат. Мисалы, күндүзү, анан түн менен баягы ооз бекиткенге чейин, түн менен отуруп дегендей, ооз ачкар учурга чейин. Айтор, эми ар бир адамдын өзүнүн эмесине жараша өткөрүп атат деп ойлойм. Машалла, жакшы. Азыр буюрса ошо таравих намаздары дагы уланып атат. Анан иншалла абалга жараша айымдарыбыздын сиз дагы окуп атсаңыз керек таравих намаздарын. Анан мен сизден умра боюнча сурагым келип атат. Буюрса иншалла жакында умрага барып келдим дедиңиз. Анан ушул негизи эле умрага ар жыл сайын барганда кадимкидей эле сагынуу сезим болот деп айтылат да. Ушул умрага сапарда мындай өзүнүн бир өзгөчөлүгү сиз үчүн кандай? Ал жакта сиз өзүңүздү кандай сезесиз? Алгач ушул боюнча да бир аз токтолуп кетсеңиз жакшы болот эле. Мекке, Мединаны көрбөгөнгө бир арман дейт, көргөн адамга 1000 арман дейт. Баягы кадимкидей рух сагынат ал жакта. Мен сагынам, баары эле сагынса керек. Себеби Медина шаарында башкача бир тынчтык бар да. Сен ар бир дем алганың, демиң ушунчалык терең кирет да, жетчү жерине жетет да. Бул жакта жүргөндө, мисалы, мен баягы адам сыгылып беребиз го. Деп эле дем ала албай эле сыгылып эле, мындай кысылып элечи бир. Мен ошол нерсени байкайм, ошол Медина шаарына түшкөндө, ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына барганда,
деп жөн отуруп дем алсаң кадимкидей дем жана кысылуу сыгылуу жок да, тынчтыкты аласың да ошол жерде. Мен ошол тынчтык үчүн барам да ал жаккачы. Баягы жанына барып, пайгамбарыбыздын жанына барып саллаллаху алейхи вассалам кадимкидей тынчтык. Анан сагынам ошол тынчтыкты. Кой берет бар жок. Меккеге барасың. Баары ибадат менен барам ал жакта. Сен кылган ишиң ибадат. Кантип сооп иштесем экен? Себеби айтылып атат. Меккеде ар бир кылган ишиң 100 000 болуп жазылат депчи. Анан адамбыз да. Ушул жерде да көзүң мынтип издеп баштайсың. Эмне иш кылып ийсем, эмне сооп иш кылып ийсем 100 000 болуп жазылса экен депчи. Аяп аракет кылып баштайт да адамдарчы. Анан ошол жерде бирөөнүн көңүлүн алган аракет кыласың, бирөөгө жардам берген, бирөөгө бирдеме садака акча берген аракет кыласың, айтор адам баласы сооп дегенде аябай аракет кылат ошол жакта. Ибадат менен бара болот, таваф кылышат, намазын калтырбай окушат дегендей. Анан канчада ал жак пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын баскан жерде. Ал баскан жер, анын үй бүлөсү, анын сахабалары баскан жер. Барып баягы тарыхка таянып Ухуд тоосуна чыгабыз, башка Саур тоосуна бардык. Анан ошо тарыхы көз алдыңа мындай чаптырасың да, ошол жерлерде жүргөнүңө шүгүр кыласың да. Насип кылганына шүгүр депчи. Мен сагынам. Мен азыр кече келген болсом да дагы да сагынам. Дагы да баргым келет. Ар бир кетип атканда дуа кылам, Алла дагы келгенге насип кыл депчи. Ажылыкты насип кыл деп дуа кыласың. Анан баргандардын баары эле кайта сөзсүз барат да. Себеби сагынат. Кусалык кадимкидей кыйнайт. Куса болосуң да. Барбагандарга айтар элем, барыңыздар, көрүңүздөр. Аллах сиздерге да насип кылсын. Бул эң ыйык жер, эң сонун жерлер. Амин. Машалла, айтканыңыз келсе иншаллах. Ушундай ыйык сапарларда Аллах таалам ушул чогуу пайгамбарыбыз менен дагы бейиште дагы жолуктурганды дагы насип кылгандай болсун. Анткени ал жерде сиздер кабырын зыярат кылып, бул өзгөчө бир көзүрмөн болсо керек. Анан Аллах ыраазы болсун сизден дагы. Аллах таалам ушу умра сапарыңызды кабыл кылган болсун. Бережеке эмесе ушул Рамазан айы боюнча дагы бир өзүңүздүн бышыктоочу оюңузду айтып, калуу тилектериңизди айтып өтсөңүз болот. Ушу менен эфирибизди дагы жыйынтыктайбыз. Дагы бир жолу чакырганыңызга рахмат. Ушул ыйык айда Аллахымдын мээрими жааган болсун. Канча деген момун мусулман, ороза кармап аткан ар бир мусулман бир туугандарыбыз алакан жайып дуа кылат экен да. Жана ким эмнеге муктаж болсо, ар биринин ошол муктаждыгын Аллахым насип кылган болсун. Айтарым, орозодо колдон келишинче сооп иштерди кылганга, колдон келишинче ибадат кылганга аракет кылалы. Ушак кылбайлы, гыйбат кылбайлы, бирөөнү сүйлөбөйлү, бирөөнүн акысынан кирбейли, бирөөнүн акысын жебейли, бирөөнү жамандабайлы. Кармаган орозобуз кабыл болгон болсун. Ниетибизге жараша. Анан мен орозомун деп туруп биякта арам иш кылып жүргөндөн Кудай сактасын. Аллах сактаган болсун. Мен орозомун деп бул жакта отуруп, ооза ачарга келип алып, ар кимди ошактап отурушат да, көбүчү. Ооза ачарга келип алып, бирөөнү сүйлөйсүң, бирөөнү паланча мынтип турган, анан түкүнчө мынтип турго деп, ошол жерде өзүбүзгө билинбейт. Биз ойлойбуз, чындыкты айтып атабыз депчи. Жок. Ошол жерде туруп уже ушак кылып атасың сен. Чындыкты айтсаң да сен ушак кылып атасың. Бирөөнү сүйлөп атасың, бирөөнүн артынан сүйлөп атасың. Орозо оозуң менен да. Ошон үчүн тыйлалы, тилди тыйганга аракет кылалы, тилди этият кылганга аракет кылалы. Колдон келишинче бирөөнүн акысы деген жаман. Себеби эртеңки күндө Аллах, мен кечирем сени, эгерде ошол сен кимди гыйбат кылсаң, ошол адам кечирген болсо дейт да. Биз бирөөнү жамандап аткан бирөөдөн барып кечирим суроо деген ар бир адам колунан келе бербейт да. Мисалы сен бирөөнү өлү жек көрдүң да, жаман көрдүң да жашооңдочу. Сен барып ошондон кечирим сурагың келбейт да.
элестеткиле, сен ошондон кечирим сураган жетишпей калдың, сен уже жамандап койдуң да, акысына кирип койдуң. Эртең кыяматта барсаң, Аллах айтып атат, баары ошондон кечирим сураш керек болчу, ал кечирбесе мен кечирбейм сени деп атат да. Ушактын кыйбатын ушунчалык оор. Адам акысы деген өтө оор. Ошон үчүн тилде этият кылалы. Мен ошону айтар элем. Анан кармаган орозобуз кабыл болсун. Ар бириңиздердин ким эмнеге муктаж болсо, ким эмнени Аллахтан жалбарып, жалдырап суранган болсо, эмнени ниет кылган болсо, Аллахым баарын насип кылган болсун. Ооруп аткандарга шифа берген болсун, баласызга бала берген болсун, багы жокко бакыт берген болсун. Айтор ким эмнеге муктаж болсо, баарын Аллахым насип кылган болсун. Амин. Амин. Айтканыңыз келсин. Кармаган орозоңузду Аллах таалам кабыл кылсын. Дайыма ден соолукта болуңуз. Эли журтубузга керектүү, пайдалуу болуп жүре бериңиз. Иншалла. Алла насип кылсын. Рахмат, шерменде кылбасын Аллахым. Амин. Кадырлуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.